Кыргыз Республикасындагы оюн зоок иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык оюн зоок жайынын бөлүгү болуп саналган жайды оюн автоматтар залы, букмекердик контора жана тотализаторлор оюндар зонасы деп аныктоо ушул долбоор менен сунуш кылып жатат. Сунушталып жаткан мыйзамдын долбоору менен казиного жайгашкан оюндар зонасындагы оюн автоматтар залы жайгашуу тийиш. Букмекердик конторалар жана тотализаторларды казиного жайгашкан оюн зонасында же жайга жайгаштыруу тийиш. Ошентип оюн зоок ишинин түрлөрү оюн автоматтар залы, букмекердик контора жана тотализаторлар казинодогу жайгаштырылат. Мындан тышкары аталган мыйзамдын долбоору менен Кыргызстандын жарандарынын оюн зоок жайларына тыюу салууга маселенин натыйжалуу көзөмөлдөгү мүмкүндүк берет. Жогорудагы эске алуу менен сиздерди ушул мыйзамдын долбоорун колдоп бериңиздерди суранам. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Суроо жооп болсо жооп бергенге даярмын. Сөз депутат Токтошев Эмиль Токтокуновичке берилет. Рахмат, Данияр Элмекович. Урматтуу Данияр Жолдошевич. Азыр оюн автоматтар, букмекерлик контроллар иштеп атат. Туурабы? Бүт жерде. Жок, туура эмес Эмиль Токтокунович. Азыркы тотализаторларды, оюн автоматтардын баарын тең күчкө салып жаптык. Азыр мыйзамдаштырып, өзүңүздөр билгендей, негизи Кыргызстанда бардык оюн автоматтарга тыюу салынып, алардын баары бир жерде гана жайгаштырыш керек, казинонун алдында. Жана ошол казинолорго кыргыздын жарандарын басканына тыюу салышыбыз керек да. Ошол максат менен мыйзам долбоору иштелип чыкты. Өзүңүздөр билгендей, жакында бүт республика боюнча рейд жүргүзүлүп, тотализаторлордун баары жабылган. Буга чейин буларды мыйзамдуу түрдө мындай тыюу салганга мүмкүнчүлүк жок болчу. Ошон үчүн азыркы күндө ушул мыйзам менен бардык тотализатор оюндарына тыюу салуу максаты менен иштелип чыкты. Кандай жабылды? Азыр сайттар иштеп атпайбы? Мына теннис кежи деген ачсаңыз азыр сайтын берем. Иштеп атпайбы? Жок, бул электрондук эмелер. Алар негизинен аларда лицензиялары жана азыр шлюздары баары тең иштелип чыгат. Аларга да толугу менен тыюу салынат аларга дагы. Теннис кежиге. Мен сизге бир айтайын, былтыры мага 2 иш кайрылган да. Бирөө 4 болсом ошо теннис кежи сайтына букмекер конторага уттурган, бир 3,5 болсом. Ошо бир үйлөөсүнө ажырашып, соттошуп 3 баласы талаада калды. Биз барганда айтты, бул теннис кежи ооба Кыргызстанда катталган, бирок бул немеси наркы өзөгү сервери Алматыда деди, Казакстан деди. Туура. Эмиль Токтокунович, ошол себептен коргондо эчтеке кылган жок да. Бул толуктура мындайлар. Буга чейин бул көрүнүштөр өзүңүздөр билгендей, буга чейин бул көрүнүш бар болчу. Бардык жанагы тотализатор букмекерлер дагы баары тең бияктан офистерин ачып, бирок серверлердин баары тең чет мамлекеттерде болчу. Азыркы жаңы мыйзам менен киргизген жана лицензия ала тургандан кийин бүт серверлер Кыргызстанда жайгаш керек болот да. Анткени аларды көзөмөлдөп, аларга тыюу салынган жана аларга түздөн түз көзөмөл жүргүзгөнгө шарт керек. Ошон үчүн азыркы жаңы мыйзам менен булардын баары тең сөзсүз түрдө серверлерин Кыргызстанда жайгаштырганга милдеттүү болот. Эң негизгиси бул закон менен азыр. Ошо тотализаторлордун баарын тең жанагы өзүңүздөр көрүп жатпайсызбы да, остановкаларда турат, бардык жерлерде турат, базарлардын жанында, ошолордун баарын тең толугу менен жабылат. Бир гана эгерде ушундай мүмкүнчүлүк, эгерде жанагы ойнойм десе, только чет мамлекеттик жарандар гана, только казинонун алдында гана ойной алат. Бүттү. Ошо менен башка эч жерде ачылганга да тыюу салынат. Экинчи мыйзам азыр Марлен Абдрахманович менен дагы иштеп чыгып атат мыйзам долбоору. Негизи укук коргоо органдары жана укук жаза кодексине дагы киргизүү эмелер киргизип атат, чектөөлөр. Эгерде ойной турган болсо, ага жана укук жаза кодексинин алкагында дагы жаза көрүү тууралуу. Муну ошону жаза кодексине чогуу алып келсе болмок да. Себеби азыр мыйзам калган кандай иштейт? Буну азыр сөзсүз түрдө бул күтүлбөгөн нерсе. Анткени эң биринчи бунун эмелерине тыюу салыш керек. Ачылган жанагы эгерде остановкада азыр барып туруп жабам десеңер, бул предпринимательский деятельность. Аны мындай чектөө эч бир жок. Ошон үчүн мыйзам чегинде буларды чектеп атабыз. Эң биринчи чектөөсүн киргизишибиз керек. Экинчи уже действиясын караш керекпиз. Эгерде действиянын аркасында барып туруп ойной турган болсо, анда ошол жаранга уже жаза көрүшүбүз керек да. Азыр негизи бул ишкерлерге жаза да, аларды чектөө.
ушул казинодон тышкары кандайдыр бир мындай ишмердүүлүгүн жүргүзбөсүн деп. А эгерде ишмердүүлүк жүргүзүп ошол жакта биздин кыргыздын жараны бара турган болсо, уже жаранды жазалашыбыз керек да. Бул экинчи мыйзам уже. Ошон үчүн бул эме этабы менен келет. Эми булар оюн зоок автоматтар букмекер контроллор лицензиясы бар казинонун ичине гана жайгашат мыйзам менен. Лицензияны ала турган болсо, только казинонун ичинде гана лицензияны алынат. Бир лицензияны алкан. Кыргызстан жаранына кире албайт. Жараны кире албайт аяка. Жакшы мыйзам, муну колдойм, колдош керек. Буга чейин аябай ушундай алуу жетпейбиз деп аткан, демек алып жазса болот экен. Бирок жаза мыйзамындагы тез алып келиш керек. Жазалоо. Ал уже жазылып атат. Коллегаңыз уже мыйзамды жакынкы күндө чыгарат, биз аны колдоп атабыз. Рахмат. Рахмат. Сөз Нарматова Надира Азимовнада. Рахмат. Данияр Жолдошевич, сиз айтсаңыз, азыр эми жөнөкөй тил менен айтың эле, коомчулук түшүнсүн. Ошонучу. Биз түшүнүп туруп атабыз азыр, кайсы бир жерге чогултуп атканыңардычы. Ошондо казинонун айланасына азыр иштеп турган тотализатордук оюндарды, букмекерлик конторалардын бардыгынын лицензиясын алып, кайра баштан бир жерге чогултуп туруп, кайра баштан бересиңерби лицензияны? Азыркы күндө лицензиялардын баары тең чакырылган, азыркы күндө лицензия жок. Бардыгында жокпу лицензия? Ооба. Анда жакшы Азыр экен. акыркы эмеси калды, Марат Гүлбаевич. Бир лицензияны чакырып, азыр экинчи лицензиянын эмеси бар да. Бүгүнкү күндө букмекерлик кеңселердин 4 кеңсе эң биринчи болуп лицензия алган болчу. Ал кеңселердин экөөнүн лицензиясы чакырылып алынды, бирөөнүн ишкердиги токтоп турат. Бирөө болсо бул мыйзамды жанагы коомдук талкууда эле көрүп калып, азыркы күндө лицензиянын казинонун ичине киребиз деп ошо келишим түзүп, тиешелүү иш-чараларды алып барып атат ошонун ичине киргенге. Ошондо ушул кумар оюндары сыяктуу оюндардын бардыгыны казинонун ичине чогултулган болобу? Бүт кумар оюндардын баары казинонун астында гана болот. Яга кыргыздын жараны бара албайт. Кожо оюндары дагы бир адам болуп калабы? Же Бир адам каалоочулар болобу, ошонун 5 ичине адам кирип болобу, жайгашып? ал уже экинчи маселе да, Надира Азимовна. Эң негизгиси биз мыйзамды түзүп беришибиз керек. Кыргыздын жараны негизи оюн зоокко кызыкпай эч бир жака барбаш керек. Эгерде башка биз жана туристтик эмеге өбөлгө түзөбүз дегенбиз да. Эгерде туристтик максат менен казино түзүлө турган болсо, 1 киши түзөбү, 5 киши түзөбү, бизге анын эмес, биз аны чектей албайбыз. Эң негизгиси. Бара ошол жактын казинонун ичинде гана ойношу керек. Чет мамлекеттин жараны. Кыргыздын жараны казинонун ичинде дагы, казинодон тышкары да эч бир кумар оюндарга кызыкпай да барбаш керек. Эң негизги мыйзамдын мааниси жана максаты ошондо. Жок, идея туура эле. Бирок ошонун эми иштөө тартибинде, максатка иш жүзүнүн ашышында, мыйзамдын аткарылышында турат да. Ал үчүн ошо биринчи кезекте параллелдүү түрдө талап коюлгандан кийин анын жоопкерчилиги сөзсүз болуш керек да. Жоопкерчилик болбосо биздин өзүңөр билесиңер, биздин кыргыздардын башы тез иштейт да, идеясы күчтүү. Ар кандай нерседен тешик табат, жол табат да. Ошон үчүн жоопкерчилик кошо келсе, анан ошондо кичине сестенет эле да. Надира Азимовна, жоопкерчилиги тууралуу маселе көтөрүп калдыңыз, мен деле айтып коеюн. Негизги лицензия, азыр казинонун лицензиясы 84 миллион сом турат. Эгерде ошол азыр казинонун астында киргизе турган болсок, бул ишмердүүлүктү буза турган болсо, лицензия чакырып алынат. Ошондо айып пулунан тышкары 84 миллион сомдон ажырайт да. Ошон үчүн бул өтө мындай финансылык жактан дагы чыгымга алып келе турган маселелердин бири болот. Ошон үчүн буну колдоп берсеңиздер, мен ойлойм, бир да казино өзүнүн лицензиясын Жок, мыйзамдын негизги идеясы мен колдоймун. Мен просто немеге коомчулук түшүнсүн деп атайын берип атам да, суроодучу. Себеби мына бул казинонун айланасына бүт бардык ушу букмекердик конторалар, тотализаторлор бүт бардык ошо жерге жайгаша турган болсо, бул кумар оюндарынын кожо оюндары түрдүү адамдар да. Анан казинонун ичине киргизип койгондо, казинонун бир адамдын ишканасы болот, имараты дагы. Ошондо алар ижарага туруп калабы, өзүнүн даяр турган мекемелерин, имараттарын жаап коюп, же кожо оюну бирөө болуп калабы, неме ошол бардыгыны ошол саналуу гана адамдардын колуна чогултуп берип коюп туруп, жанагындай лоббировать эткен монополисттердин башка түрүн пайда кылып албайбызбы дагы? Ушул жагын ойлонушуңар керек да силерчи. Надира Азимовна, эгерде монополия болсо деле биз каршы эмеспиз. Иши кылып аяка кыргыздын жараны барып алса эле, бизге эң максаттын бири ошол.
Калган мисалы үчүн салык жагынан же болбосо өзү ишкерлер өздөрү ич ара өздөрү сүйлөшүп алышат. Жо мен аны түшүнүп турам. Бир жерде кайнап, бир жерде эле ошол оюндар бир жерде жүрө берсин, көзөмөлдөгөнгө да жеңил болот деп атасыңар да. Мен түшүндүм. Бул мыйзамдын долбоорун колдоп берсек болот. Анан жана жоопкерчилик маселеси боюнча мыйзамды тезирээк алып келсеңер же пакет кылып алып келсеңер дагы жакшы болмок да. Жарайт. Ошондо иш жүзүнүн ашышына дагы ошол иштеп буга чейин иштеп жүргөндөр, лицензиясын тапшырып койгондордун бир жыйынтыкка келишине дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт эле да. Ошон үчүн жоопкерчилик жөнүндө мыйзамды алып келсеңер ошол дагы жакшы болот. Мен мыйзамдын долбоорун колдойм. Рахмат. Рахмат. Сөз Марлен Абдрахмановичте. Рахмат. Менде суроо эмес, мен маалымат катары айтып коеюн. Урматтуу коллегалар, экинчи мыйзам дагы келатат. Ал мыйзам эгерде кыргыз жарандары, азыр айтылып кеткендей, казинолор, тотализаторлор бардыгы биригип бир жерге туруп калат. Эгерде ал жерге бир кыргыз жаран кирсе, бир жагынан ишкер өзү штраф алып айыпталса, жана лицензиясы алынып, чоң суммадагы бир лицензиясы алынып атса, экинчиси бул кыргыз жарандардын өздөрүнүн дагы штраф эмес, мунусунда бирок мындай более жесткирээк 2 жылдан 5 жылга чейин де азыр экспертный айтылып атат. Эркинен ажыратылсын деп. Ошондо мен ойлойм бир дагы кыргыз жаран бул жерге кирбей калат эле деп. Бул маалымат катары. Эми Данияр мырза, бул боюнча эсиңизде барбы жокпу, биз Алмаз Акунжанович ушу президенттин өкүлү экөөбүз атайын ушу жыйында онлайн казино ойноп ставка койгонбуз. Атайын показательный кылып. Андан кийин бир топ иш чаралар жүрүп азыр жабылып атат да. Дагы бир жолу, эгерде бул мыйзам кабыл алынса, электрондук мындай сервери хоть Америкада болобу, Японияда болобу, кайсы жерде болбосун, бирок кыргыз жараны Кыргызстандын ичинде кирип ойной албайт деген кепилдик бересизби? Беребиз, азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Негизи көзөмөлдү азыр Минцифрадан Госфинадзордун астында берип атабыз да, бардык лицензияларды жана ошолорду берүү көзөмөлдө бир жерде болсун деп. Мен ойлойм бул жерге ойлонуп көрсөңүз экинчи окууга дагычы Жарайт. Минцифр менен чогуу биргеликте формировкасын карап көрөлү. Минцифр блокировать этсин, анда ошондой сайттарды чыккан сайын блокировка кылып, доступту жаап турса, мен ойлойм бул дагы бир жакшы чечим болот эле. Анда сиз менен экинчи окууда буну иштеп коелу чогуу, э? Жарайт. Хорошо, рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн депутат Төмөнбаев Акылбек Тогузбаевичке берилет. Рахмат, Данияр Мекич. Бүгүнкү күндө канча лицензия сатып алынды? 2 лицензия. 2 лицензиябы же 4 лицензиябы азыр? 2 лицензия казиного. Казиного 2 лицензия. Букмекер контораларга 4. Канча казино иштеп атат бүгүн? 1 казино. Бирөө, экөөбү? Бирөөсү Коомчулукта айтылып атат, мына достук гостиницасында, анан Золотой дракон ресторанында. Ооба, Гранд казино жана казино Кристалл 2. Эми бүгүнкү күнү ошол бюджетке жарым жылдан ашты ачылганына. Гранд казиноңорго 1 жыл болуп калды да. Канча налог төктү? 84 миллион. Лицензиясын 84 миллион алды. Андан бөлөктө налогу бар да. Налогунан ошол 2 казинодон 84 миллион түштү бюджетке. Лицензиядан сырткары. 2 лицензиядан 168 миллион түштү бюджетке. 84 миллиондон ар бирөөсү. Жана ушул 9 айдын жыйынтыгы менен 84 миллион сом салык түрүндө. Анын ичинде казино 80,6 миллион сом, 3,5 миллион букмекердик конторалардан. Эми бул букмекердик контора тотализатор деп атпайсыңарбы? Буларга өзүнчө лицензия бересиңерби? Буларга отдельно өзүнчө лицензия. Лицензиянын баасы канча болот буларга? Алардын лицензиялык баасы 10 азыр. Букмекердик конторалардыкы 2022 жылы 200 миң, 2023 жылы 350 миң. Сом? Сом. Же долларбы? Сом. Бул арзан эмеспи? Өтө. Негизинен прогрессивный ставкамен кетип баратат. 2024 жылга бунун лицензиялык эмеси 1,5 миллион сом болот. Буга чейин ошо букмекерлерге 4 лицензия берилген да? Азыр кайра бардыгын чакыртып алдыңар? Азыр экөөнүкүн ишмердүүлүгүн экөөнүкүн чакырып алдык. Бир
лицензиянын ишмердүүлүгү токтолуп турат. Эгерде азыр бул мыйзам кире турган болсо, алар уже казинонун астында барып, казинонун астында иштейт. Ошол төлөнүүчү налогдор ошол казино менен бирге болобу же булар көзүнчөбү? Жок, по деятельности өз менен өзү кете берет да. Эми Надира Азимова айткандай, баягы баарын эле бир кожоюнга бере берсең, ошол жерде бүгүн мамлекет башчыбыз дагы баардыгы айтып атат, бир бизде эме болбосун, баардыгыбызга бирдей шарт түзүлүш керек деп эми ошондой шарт түзсөк жакшы болот эле, бир конкуренция болуп, бир эки үч кишиге эле ошол казинону дагы, букмекерин дагы баардыгын бере берсек, эми билбейм. Акылбек Тугузбаевич, негизи бизде казинонун ишмердүүлүгү монополия эмес, ал эркин түрдө лицензиясын алып иштете берсе болот. Бул биринчиден. Экинчиден, жанагы эмелердин баарын тең бир жерге топтоп туруп көзөмөл жүргүзбөсөк мүмкүнчүлүк болбой атат. Өзүңүздөр билгендей, мына жакын карады эле, жана видеого да чыгып атты, бул букмекерлер жана тотализатор кылып, жанагы автоматтардын эмелери да, сыртынан тотализатор жанагы спорт лото, а астындагы бүт содержаниясынын баары жана автоматтар болуп атат. Анткени ставка бир секунд сайын ставка кылып турса болот да. А лотереяныкы бир ставка кылгандан кийин, бир ай өткөндөн кийин розыгрыш болот да, бир эле розыгрыш болот. Ошонун айырмасы ошондо да. А жанагы бир секунд сайын ставка кылып турган бул автомат эле да. Анткени жана сырты спорт лото болгону менен астынын баары тең автомат. Ошон үчүн баарын тең көзөмөл кылыш үчүн бир жерге алып келгенге ошондой чечим туура деп эсептеп атабыз. Түшүндүм, аныңызга түшүндүм. Анан азыр айтып атпайсызбы өзүңүз, ошол монополия болгонго биз деле каршыбыз, бирок бөлөк ишкерлер келип ошол букмекер тотализаторлорго ачайын десе, анын казиносу болбой атпайбы? Казинонун ичинде болсун деп силер мыйзам киргизип атасыңар, анан ошон үчүн айтып атам да, монополия болуп калат депчи бу жерде. Конкуренция болбой атпайбы? Жанагы көзөмөл кыйын болгондуктан жанагы көрүнгөн жерге ачып эле, анан кийин биздин жарандарга. Жок, аныңызга түшүнүп атам. Ошону эми органдар мына бардыгы көзөмөлдөсө ошондой туура эмес автоматтарды ачылдыбы, лицензия берилдиби, тотализатор, букмекер деп берилгенден ошону гана иштетиш керек да. Бөлөк автоматтарды коюп иштетсе, анын үчүн мыйзам чегинде жооп бериш керек да. Ошондо биздин мамлекетибиз мыйзамды жолго түшөбүз да. Анан букмекер деп лицензия алып алып бөлөк ишкерликти кыла берсе, бардыгы эле мыйзам баягы жакшы иштебегендигин көргөзүп коебуз да. Ошон үчүн эми конечно колдоп беребиз. Бирок монополия кылып казиносу жоктор ача албаганы туура эмес экен да. Рахмат. 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 Кийинки сөз суроо берүүчү депутат Абдибаева Айсара Нышановна берилет. Рахмат. Данияр Жолдошевич, биз бул сиз айтып аткан лотолорду эми кайтарып коеюн, себеби элдер туура эмес түшүнөт да, казиного кошуп кайра лотолор ачылып атат деп түшүнүшүп атат да. А биз ушу 17-жылы лото букмекерский контораларды жапканбыз. Элдик көзөмөл иштеп, депутаттар Төрөбай Зулпукарович, Бакыт Жетигенович баш болуп иштеп жапканбыз да. Бирок бир жыл жабылды, аркасынан эле подпольный дагы деле ушу коз карындай жайнап иштеп атат. Азыркы элге туура жеткирип, казиного кирдиби, кандай мыйзам менен, кандай жолдор менен кирди, кандай жазалар күтөт аларды. Биздин кыргыз жарандары, школьниктер кирип кетип атпайбы, Данияр Жолдошевич? Азыр трейд дегендер толтура да. Ошолор кирип кетсе, например, азыр казино менен кошо болот деп атабыз. Казино менен кошо болгондо анан сага кирдиле, сага кирдиле деген бири-бирине ссылаться эткен болбойбу? Мыйзамды так, анык, без лазейкасы жок жазыш керек да, бул жердечи. Анан жазаларды сиз айтып атасыз да, бир лицензия канча турат? Букмекерский конторалардыкыбы? Жок, казинонуку, букмекерский контораныкы. Сиз ошо жазанын эң башкысы лицензиясын алабыз деп атасыз, туура? Ооба. Ошо бир адам кирсе, ошо лицензияны кандай негизде ала алабыз? Например, биздин жаран кирсе, кандай кылып ала алабыз?
мыйзамдын ичинде бар, эгерде жанагы жарандар кирип ойной турган болсо, лицензиясы чакыртып алынат деген. Бир адам кирди деп коюңуз. Ооба. Ошону кирсе, например, бир бала кирди да, ошо бир баланын артынан эле мен ушунча акчам жок болуп кетеби деп аябай аракет кылат да. Тиги казино ачканда эле, лот ачканда эле, анан ушу правдоподобный деп атам да, мен сизге суроо берип атам. Жок, сөзсүз түрдө правдоподобный. Эгерде кире турган болсо, лицензиялык көзөмөлүбүз бар. Ошол лицензия көзөмөлдүн негизинде лицензиясы кайра чакыртып алынат. Эгерде лицензияны кайра чакыртып албаса, Без права кайра на ошол восстановление. случай кайталанса, мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат деп да киргизип коюш керек да. Ошол экинчи мыйзам келатат. Марлен Абдрахманович жанагы айткан 2 жылдан 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу тууралуу мына сунуш кирип атат. Ооба. Ошону так жеткирип элге туура маалымат бериш керек азыр. Кайра ошол лотолорду ачкан жатыптыр деген жарандар болуп атат да. Анан мен сизге бир суроо берейин деп атам да, мына мен бул мыйзамды колдойм, себеби муну легалдаштырып, мамлекетке дагы пайда алып келип, анан биздин жарандарды ушу сакташыбыз керек, сиз айткандайчы. Бизде азыр онлайн казино бар да. Багы каякта десең эле ээси Европада отурат дегенчи, ошону блокировать этип жаап кое алабызбы? Ал боюнча Минцифра иштеп аткан, анын өзүнүн сунушу бар. Минцифра барбы? Жооп берсинчи, кантип жабат? Замир Кожомуратов, заместитель министра. Ага, иш аракеттер жүрүп атат. Мета менен иштешип атабыз. Жок, кантип жабасыз? Аны биз жарым жартылай гана жаап алат экенбиз. Буюрса мен сизге башка кирип айтып берейин. Жок, азыр эл Жок, азыр уксун да эмес, кантип жанагы- жабабыз? Мага кирип айтып Азыр. бериштин кереги жок. Азыр Эл ошону- уксун. Оператор Нышаны мен азыр түшүндүрүп берейин. Негизи башымдай болгондо. Мыйзамдын чегинде так эле жабыш керек, жарым жартылай жабыштын кереги жок. Жабылат. Айсар Нышаны мен азыр түшүндүрүп берейин. Орун басар кичине эмес, маалыматы жок болуш керек. Эң негизгиси бул жанагы банктар менен байланыш болуш керек да. Анткени онлайн акчаны салгандан кийин бул жанагы условный единица эмес, так акчанын эмеси болуш керек. Бизде ошондой Бизде рычагдар азыр ал болуш керек. процесстер жок болчу. Азыр ошол процесстерди киргизгенден кийин банк оператор, кто РСКда выступает банк оператор по этому онлайн казино. Да, вот ошол РСКнын эмеси гана доступ болот. Ошол жанагы эме регистрациясында жанагы эгерде жанагы банковский картаны алгандан кийин аякта процедуралар өтө мындай чоң да күчтүү деп процедуралар. Мисалы үчүн жөнөкөй жаран келип фиктивный регистрация кыла албайт. Сөзсүз түрдө ал жанагы эмесин паспортуна байланат да. Азыр бир суроо да, РСКнын эле клиенттери кирбейт да. Башка кирбейт. Ага только жаран. башка чет карта мамлекеттик кабыл алынбайбы? Жок. Чет мамлекеттик гана жаран ошол эмеге регистрация кылып алынат. Кыргыздын жараны аяка регистрация кылып алынбайт. Негизи ошол принцип менен башын баштап атканда ошондой Анда башталган ошо рычагды бериш керек да РСКгачы. ал рычаг сөзсүз түрдө болот. Анткени Мыйзам чегинде клиент так базасын- жазып милдеттендириш керек да РСКны. Мыйзамда так жазылган. Кыргыздын жараны ойной албайт, жана регистрация кыла албайт. Аны билебиз, бирок эртең кирип кетсе деп атам да. Кирип кетсе бир эле адам үчүн лицензияны алып коюш үчүн тияка бар, бияка бар, алардын ар биринин кырышасы бар да, билесиз да. Кыйын болуп калат да, ошон үчүн ар тараптуу так мыйзам жазылыш керек да. Ошондо биздин жаш айрыкча мектеп курагында балдарды сактайбыз деп ойлойм. Онлайнды жабыш керек, так эле жабыш керек. Онлайнды жаппасаңыздар болбойт, себеби анын пайдасы башка мамлекетке кетет экен да, зыяны бизге келип атпайбы? Түшүнсөңүздөр ошону. Туурабы же туура эмеспи? Экинчи окууда мен ошо сунуш берем да, ушул боюнча так жабылыш керек. Мага жооңузду айтасыз. Айсар Нышаны, сиздин сурооңуз тууралуу Минцифра экинчи окууга чейин жообун даярдайт. Жана жабуу тууралуу, жанагы биздин жарандардын ойногонуна чектөө киргизүү, жана кандай салык бизге төлөрүн баарын тең механизмдерин биз отдельно жазуу түрүндө беребиз. Рахмат, колдойм мен бул мыйзамды. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчү депутат Сарыбашев Талайбек Насибековичке берилет. Рахмат, Данияр Рымбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Данияр Жолдошевич, мына азыр эки
ушул казино ачылгандан бери экөөнүн 84 миллион сомдон салык түштү деп атасыз. Бул кандай эсептеп чыктыңар? Хронометраж кылдыңарбы же за удержание лицензия төлөштүбү? Жок, бизде жанагы эмеси принциби бар. Төлөй турган ар бир столго, ар бир автоматка жана ар бир лицензияга төлөнөт да. Ошон үчүн жанагы биз башында билесиздер, мыйзамды алып келе атканда ошол салыкты кандай кылып төлөйсүңөр? Эгерде от выручка кыла турган болсок, выручкасын постоянно проигрыш кылып эле санай албайт. Ошон үчүн стол менен киргизгенбиз да. Ар бир столдун өзүнүн эмеси, ставкалары бар. Мисалы үчүн 23 жылы бир игровой столго 450 000 сом төлөйт айына. Канча? 450 000 сом. Быйыл 450 000 сом төлөйт, эмдиги жылы 600 000 сомдон төлөйт. Ошо менен 600 000 сомдон постоянно төлөп келет да. За удержание лицензия отдельно төлөбү же? Лицензия бир эле жолу берилет, 10 жылга бир берилет. Анан мен бул жерде дагы укук коргоо органдарынан сурап коеюн дедим эле да, ушул казино ачылгандан бери биз баягы мыйзам кабыл алып атканда айтканбыз да, Кыргызстандын жарандары ал жерге киргизилбейт деп. Ушул бизден Кыргызстандын жарандары кармалды ушул казинода иш жүргүздүңүздөрбү? Канча адам кармалды эгер мындай иш жүргүзсөңүздөр? Ички иштер министрлигинин биринчи орун басары ал боюнча Кыргызстандын жарандары кармала элек. Себеби мыйзам негиздери мына эми такталып нугуна чыгып келатат. Жакында дагы жаза кылмыш кодексине дагы өзгөртүүлөр кирип колдоп берип атасыздар. Ошонун баары киргенден кийин толук кандуу ишке ашат. Бүгүнкү чейин бир да кармалбады? Жок, бүгүнкү чейин кармалган эмес. Ушуга мынау мыйзам кабыл алып калса дагы жакшы иш жүргүзүшүңүздөр керек да. Эгер кармалып калгандар болсо коомчулук ачык айкын. Ошо мына азыр жазалар да кошо кирип атат. Ушуну элге жеткириш, эл сезиш керек да ушул мыйзам иштеген. Эгер башынан баштап жакшы карабасак, анда акырын кире беришет да. Ошон үчүн укук коргоо органдары ушул мыйзамды аткарыш боюнча жакшы иш алып барсаңыздар. Рахмат. Түшүнүктүү. Рахмат. Кийинки сөз депутат Масабиров Талайбек Айтмаматовичке берилет. Рахмат, Данияр Эмекчи. Депутаттар, мына сунуш каттар эле Данияр Жолдошевич жана дагы мына Айшара Нышанов айтып кетти. Жанагы сырттан келип аткан бул жерде букмекерлик конторалар онлайн аркылуу ойнолуп атат да. Алар сырттан Казакстан, Россияга барып ошол жакта регистрация алып туруп, салыктарды ошол аркылуу төлөшөт да. Бул жерде ойношот. Ошону жанагы Россияда букмекерский булар ар кандай жолду табышат да, бул мындай мыйзамсыз айтам букмекер ойнотконго кызыктар да. Ошон үчүн Россияда мүмкүнчүлүк бар, ошолорду блок кылып койгонгочу. Ошон үчүн эгерде силер азыр көпчүлүк бул жерде карасаң жана көп мындай жаш балдар атайын ойноп ошо салыктарды тияка төлөп регистрация кылып коет экен, бир жерде ойной берет экен да Кыргызстанда. Азыр ошо мыйзамда көзөмөлгө алып туруп ошону блок кылып койсоңор, жана алда айтып кеткен бизге зыян келбейт да балдарга. А бул жерде өзүңүз да айтып кеттиңиз, мына Кыргызстан жарандары ошо регистрация ойногонго тыюу салынып туурабы? Ооба. Чет элдик эмелер. Ошондо гана силер көзөмөлдөй аласыңар да. Негизи ошо сырттан келаткан ошо жанагы эксперт көп эле реклама, жарнама кылып атпайбы? Ошолорду толугу менен блок кылып койсоңар да. Бул дагы менин сунушум болот. Жарайт, кабыл алабыз. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчү депутат Айжигитов Султанбай Абдрастовичке берилет. Рахмат, Данияр Токтогулович. Өткөндө биз Данияр Жолдошевич, извиняюсь. Өткөн эмеде да ушуну комитетте отурушунда обсуждение кылып атып, биз сурадык эле. Хозяиндары ким ушул эки казинонун? Ошону айтып беребиз дедиңер эле. Марат Ульгович, регистрация на ком была? Бул эки казинонун, Гранд казинонун хозяиндери бул биздин Кыргызстандын жарандары, анан кийин дагы чет элдик жарандар дагы бар. По-моему, резидентствосы индустар болуш керек. Экинчи Кристаллис казино боюнча ал жерде дагы ошондо аралашкан менчик Кыргызстандын жарандары жана ошондой эле орус жарандары болуш керек. Эмелер фамилия аты жөнүн айтканга болбойбу кандай?
Аларды Султан Абдыршевич, жанагы регистрациясы кимде болгон фирмалардын сизге берип коелук. Жоқ, берді өткенде айтпадық беле, алып келгеле тағы айткыла ел билсин ким хозяин экенин деп. Эми Султан Абдыршевич, может быть, Элге жарыялап койсо болбойбу ким хозяин экенин? Бул жерде баягы персоналдык данныйлар боюнча мыйзам иштейт бизде. Ошонун талаптарын басып кетпеш үчүн сиз каршы болбосоңуз сизге мындай жекече ошол маалыматты берип койсом. Жоқ, мен алардын пальчигини, көзүнүн немесин сураган жокмун да алардын данныйларын. Жөн эле атыны сурап атам, хозяин Нурлан барбы регистрация кимде экен? Фирмабы, ошо фирманын немеси ким? Хозяиндер ким конкретный, бул конкретный физический адамдар да. Урсатпы, Умтулов Нурлан, салык кызматы. Значит, юстиция министрлигинин маалыматы боюнча Гранд Казино бул деген жанагы 80% бу ОСО Кыргыз Инвест энд Financial Service деген ОСО, экинчи 20% болсо Бурканов Азат деген биздин жаран. Экинчи казино Кристалл боюнча бул жана 3 биздин жарандын долялары бар экен. 10%, 53%, 37%. 3 жеке жактын долялары. Экинчисте фамилиялары жокпу? Фамилиясы так Масалбеков, Умиталиев 37%, Айткулов 10%, Асанов Чувак деген 53%. Хорошо, рахмат. Эме дагы бир нерсе, мына былтыры ушул казинолорду кайра ачып атканда биз айтканбыз 3 миллиард канча түшүм болот деп прогноз кылгансыздар? Миллиардка жакын. Миллиардка жакын. 2 миллиард по-моему, да? Ооба. 2 миллиард. Азыр эми түшкөнү карабайсызбы, 1 жылдын ичинде 84 миллион сом жана лицензия эле. Анан отдельно налогу канча дедиңиз? 84 миллион. 80 миллион казинодон, 3,5 миллион букмекерлерден. То есть, мындайча айтканда, болгону 84 миллион, правильно? Андан тышкары 168 миллион лицензиядан түшкөн. Ал бир эле жолда 10 жылга да. Ооба, 42 миллион букмекерлерден. Силер айтып аткансыңар, жылың 1-2 миллиардтан кем эмес деп айтып атпайсыңарбы? Султан Абдырашевич, бул негизи биз айтканбыз, бул туристтик кемелге өбүлгө, анткени 5 жылдыздуу отельдердин ичине салынат дегенбиз да. Ошол жанагы туристтик зоналарга отдельно. Казыр бул иш дагы уланууда. Андан тышкары өзүңүздөр билгендей биз казыр жаңы салынган отельдердин фондун көбөйтүү максатында аларды толук салыктан бошотуп атабыз. Жаңы салынган отельдерге анткени жанагы өзүңүздөр билгендей быйыл туристтик сезон жакшы болгондугуна байланыштуу биздин инфраструктура жетишпей калды да. Казыр биз ошол инфраструктураны түзүү максатында 5 жылдык мөөнөткө, эгерде бизге инвестор келип 5 жылдыздуу отель салам десе, биз 5 жылдык салык бошотуудан бергенге даярбыз да. Сиз кандай деп ойлойсуз, Данияр Жолдошевич? Эгер такыр эле ушул кумар оюндар жаап койсок, эмне туристтер келбей коебу же кандай болот? Жок, келет, бирок бул негизги дагы бир стимул болот да, дополнительный. Жо баягы ожидаемый болбой атпайбы? Эми жаңы эле 1 жыл болду да. Анан дагы бир эмеде ушул казинолордо айланган акчалардын көлөмү канча 1 жылда? Казино, букмекерлерде, ушул кумар оюн эмелеринде, ишканалардын ичинде 1 жылдык айланат, канча акча айланат 1 жылда? Айланган акчасы канча көлөмү? Оборот тууралуу менде маалымат жок экен, азыр аны отдельно эметип тактап туруп сизге берем. Жок, аны силер билишиңер керек да, оборот. Эми азыр аны билбейт экенмин. Ким билбейт? Билбесеңер анда чатак. Сизге отдельно маалыматты берип коеюн. Чатак да анда. Ана өзүңөр айтып атасыңар, болгон берген налоговый эмеси 84 миллион. Султан Абдырашевич, ал үчүн хронометраж жүргүзүш керек да, отуруп алып. Азыр хронометраж жүргүзгөн органдан мен тактап берейин сизге. Данияр Жолдошевич, бул ошол нерсени силер айтып келгенде, бул ошол нерсени билишиңер керек да, бул основные же показатели. Налог, обороты, бул ошол нерсе силер так билишиңер керек. Урсатты мен тактап коеюн. Да. Умтулов Нурлан. Бул жана салыктарды аларды оборотунан төлөбөйт да. Ошондун жана айтып кеткендей, бул столуна төлөйт да. Мисалы деген 450 сом бир стол, игровой столго төлөнөт да. Анткени деген понятно, оборот хотят понять. Я говорю, для этого нужно хронометраж провести. Налички маалыматты отдельно беребиз аны, Султан Абдырашевич. Хорошо, мен муну мен эмнени айткым келет. Силер мына
bir жылда болгон 84 миллион акчаны кызыгып алып атасыңар, а канча акча сыртка чыгып кетип атат казино аркылуу, букмекерлер аркылуу, ошол кумар оюндар аркылуу канча акча утечка болуп капитал чыгып кетип атат Кыргызстанга. Билесиңерби ушуну? Султан Абдрашевич, мен сизге принцибин түшүндүрүп берейин. Келсе чет мамлекеттин жараны, чет мамлекеттин акчасын алып келип, бизге Кыргызстанга 84 миллион таштап кетип атпайбы? Это не Алып факт. кетсе дагы өзүнүн акчасын алып Данияр кетет. Жолдошевич, это не факт. Как это не что факт? эмелер келип туруп, ошондой кылып таштап кетип атат деп. Сам принцип же в этом Бу жерде мен заложен. сиздерге айтып коеюн, это вот хорошая стиральная машина, да? Акчаны жууп сыртка алып кеткенге хорошая стиральная машина. Ушул жагын силер даже көлөмүнү билбесеңер, ошол жолда бир жылда айланып аткан акчанын көлөмүнү билбесеңер, силер кандай контроль кыласыңар? Эмне жөнүндө сүйлөп атабыз? Бул четтен Кайсы келген контроль акча жөнүндө? каражаттар. Ал четтен келген акча каражат болсо деле бул биз аркылуу өтүп атпайбы? Салыгын таштап кетип атпайбы биякта? А где факт, что это исключительно ошолордун Но если бы акчасы? этого не было, Где тогда этих факт? 84 миллионов и 168 миллионов не было бы. Анда ошону эме көргөзгүлө. Канча именно сырттан көргөзүп ошону айтып атпайсызбы? оборотун көргөзүп албай атпайсыңар көлөмүн. Данияр Жолдошевич. Ошол акчалардын көлөмүнү анан Жарайт, булагын жарайт. айта албай атпайсыңарбы? Анан ушуну билбегениңерден кийин силер эмне жөнүндө биздин улуттук жанагы экономикалык коопсуздугубузга бул түздөн түз угроза да. Угрозасы Буну билбесеңер, кантип силер экономический безопасность обеспечитесиз? Бу жерде финразведка барбы? Финразведка может сказать? Ким бар финразведкада? Мына эме бар эмеспи? Финразведка каякта финразведка? Финразведка чакырылганбы? Ал тизмеде чакырылгандардын тизмесинде жок экен. Сылдабай Данияр Кылычбек. Элмекович, уруксат берсеңиздер, экинчи окууга чейин алып келип берели ошол маалыматтарды тактап туруп. Азыр бул жерден туура эмес маалымат алып эл көрүп атат. Элге туура эмес маалымат кетип калбасын, так цифраларды анан айтып берели. Ошондуктан Бизде мен ушул Султанбат Абдрашитович, сиз туура айтып атасыз, бизде кемчилик бар, азыр ушу сизге туура цифраны айтып бере албай атканыбызга. анандан берди. Биз айтып берели сизге ошону. Хорошо. Бу жерде мындай болуп атат да, мына жанагы чтобы онлайн оюндарды жабыш үчүн сайттарды жабыш керек деп атасыз. Силер сразу алып келбейсиңер ушу, мынантип жаптык. Эми болбойт. Анан смело колдой бергиле. Обороты мынча, эч кандай утечка болбойт. Тигилер өзүнүн акчасын алып келип, өздөрүнүн акчасын алып чыгып кетип атат деп. Ошондой деп жооп бериш керек, ошо барда даяр болуш керек да. Ошону бербейди, мындай обязательно бир законду алып келсеңер, мындай куйругу менен алып келесиңер да, который невозможно проверить. Султан Абдрашевич, сунушуңузду бериңиз, биз сунушуңузду эске алайлык. Вот. Менин сунушум вам как специалистам ушул экономический безопасность жагына карап койгула деп атам. Надо следить за потоками, вообще эменин агымын обязательно контролга алыш керек. Агымы контролдон жок болуп атпайбы? Ошол канча стол бар, түшкөн акчадан башка эчтекени билбейсиңер. Каяктагы экономикалык коопсуздукту силер камдайсыңар. Рахмат, Султанович. Ошону көңүлгө алып койгула. Рахмат. Рахмат. Экинчи окууга карата ошол маалыматтарды эске алып, даярданып келгиле, маалымат берип койгула. Жарайт. Кийинки сөз депутат Нарматова Надира Азимовна берилет. Рахмат, Данияр Эрмекович. Мен бир тактап ала турган суроода, мен жана берген суроомду ушуга жооп ала албадым, кайра сизден тактаганга аргасыз болуп атам. Данияр Жолдошевич, айтсаңыз, биз ошол казинонун айланасына бүт кумар оюндарынын баарын чогултуп атабыз да, бир жергечи. Ошондо жана сиз айткан сөзүңүзгө карама каршы келип калып атат да. Казино, мына уксаңыз мен окуган сөздү. Казино оюн автоматтарынын залы бир оюн зонасы деп эсептелинет, анын бир менчик ээси болот деп атасыз. Жана биз Талебек Насырбекович экөөбүздүн сөзүбүз автоматтык түрдө мынерден жообу чыгып калып атат да. Биз мыйзам түрүндө азыр мына мыйзамды азыр колдосок, жалгыз бир менчик ээсини өзүбүз мыйзам менен мыйзамдаштырып берип коюп атабыз да. Ооба. Ошондо биз мына бул казинонун лицензиясы менен букмекердик конторалар, тотализаторлар бүт бардыгынын лицензиясы ошонун ичине кирип калабы? Бир лицензия алганда ошол кумар оюндарынын бардыгына мүмкүнчүлүк алып калабы? Жок. Казиного ар бир столдорго лицензия өзүнчө. Автоматтарды койсо лицензия өзүнчө.
тотализатор кылса лицензия өзүнчө. Ошондо автоматтар менен тиги букмекерлер менен тотализатордун лицензиясы канчадан? Автоматтарды ар бир автоматка азыр автоматтардыкы 10 миң 15 миң 24-жылы, букмекердик конторалардыкы 200 миң 22-23 жылы 350 миң, 24-чү 500 миң болот. Өсүп отурабы? Ооба. Эмнесине салыштырмалуу өсүп отурат? Иә. Эмнеге салыштырмалуу өсүп отурат ушулар? Негизи ошондой принцип менен кабыл алынган да. Анткени азыр жаңы түзүлгөн букмекер эмелердин баары тең биринчи этабында инфраструктурасында түзүш керек да. Ошон үчүн алар жана экинчи жылдан баштап уже толук полный эмесине кирет да. Ошондо бир эле менчик болуп калса, калгандар каяка барат? Башка лицензиясын тапшырып коюп, бирок ошондой контораларды, тотализаторлорду иштетип жүргөн адамдар ал казинонун ичине баргысы келбесе кандай кылат? Барбаса андай ишмердүүлүгүн жүргүзбөйт анда, Надира Зимовна. Надира Зимовна, эң негизгиси биз айтып атпайбызбы? Бардык ушу кумар оюндардын эгерде кыргыздын жаранына ойногонго мүмкүнчүлүк болбосо, анда эмне кылат башка жактан ачылып анда? Келсин иностранец, башка чет мамлекеттин жараны келсин да казиного кирип, кааласа тотализатор ойносун, кааласа автомат ойносун, кааласа барып казино ойносун. Бир жерде келип кумарын жайып кетсин да ошол жактан. Түшүндүм. Эми биз азыр сом менен берип атабыз да. Казинонун ичинде доллар менен ойношобу же сом менен ойношобу? Доллар менен ойносо биздин үчүн доллар менен албайбыз бардыгын. Надира Ошо 84 миллионду 84 миллион доллар деп койбойбузбу? Аны чыдасы ойносун келип акчасын. Эмне үчүн алар доллар менен ойносо, казинода сом менен алышыбыз керек? Негизи лицензияны салыкты биз доллар менен төлөбөйбүз да. Салыкты биз сом менен төлөйбүз. Лицензиялык төлөмдөрдүн курска чагып коюп төктүрө берели көбөйт. Ошондо бир лицензияны $1 миллион дегенбиз, ошону чегерип 84 миллион сом ошол жактан чыккан. Мен бүттүм. Мен бүттүм. Рахмат, хорошо жазып. Рахмат. Данияр Жолдошевич, азыр мына сиз айтып кеттиңиз, тактоочу эле нерсе бул. Азыр ар бир нерсенин өзүнчө лицензиясы баасы бар деп. Мындайча айтканда, тотализаторлор, букмекерскийлер алар төмөнүрөөк турат, туурабы? А казино ал 84 миллион сом. То есть мындайча айтканда биз 1 миллион сом деп лицензиясыны баалаганбыз да. Бүгүнкү күндө сиздер баардык ошо казинонун алдына алып келип атасыздар. Но ар бир тармактын өзүнүн эси болот да. Ошо тотализатор просто ошо казинонун эси менен сүйлөшүп, ошо имаратка кирет. Жоопкерчилик кимде болот? Негизги жоопкерчилик. Эгерде тотализатор иштеткен киши жоопкерчилик казинонун эсинде болот. Анткени зданияга кире турган, көзөмөл жүргүзгөн, ал ошол мен түшүндүм. Мындайча айтканда силер көзөмөлдү күчөтүп, себеби лицензия, казинонун лицензиясын баасы $1 миллион турганда, ал ого жооптураак болот. Албетте өзгө киргизген тотализаторга бул айтат, эгерде тег сиз нарушение кылсаңыз, анда мен лицензиямды алат деп, то есть мына жоопкерчилик силер жогорулатып, туура. Ошого барып атасыздар да. Ошон үчүн алып кирип атасыздар. Себеби ушундай нарушениялар болбосун, эртең нарушение болсо, ошо жоопкерчиликти казинонун ээси, ошо $1 миллион алган, лицензияны алган ээси жооп берет. Ошондуктан ошондой бузууларга барбайт. Ал ошол лицензиясыны мындайча айтканда жоготуудан коркуу максатында бул ошол нерсеге барбайт дегенге алып барып атасыздарбы? Туура, туура. Көзөмөлдү күчөтөт. Рахмат. Тактап алдым өз суроом. Анда урматтуу депутаттар, дошко өтсөк. Дагы суроом бар менде. Жок, сиз кыскачараак кылыңыз, себеби 3 мыйзамыбыз бар. Отчетторубуз бар, депутаттар. Туура түшүнөлү. Эме Данияр Жолдошевич, мен сунушум конкретный да. Мисалы, канча акча айланып атканы эме аркылуу, казино аркылуу. Эме кылыш үчүн ал жерде сом менен ойнотуш керек да. Сом менен. Ошондо анан кийин жанагы долларлар менен келет да. Биз наличный кылып туруп долларды сомго обмен кылганда ошондо анан контролго түшөт. Жарайт. Ошону сиздер обязательно порядке сом менен ойнотушту, ошону киргизишиңиздер керек. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Суроого жазгандар баары суроону берип бүтүштү. Эми комитет чечимине өтсөк, комитет чечими Кыргыз Республикасындагы оюн-зоок иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана Кыргыз Республикасы Жоғарғы Кеңешине аны биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Комитет чечим дош койгон, дош бериңиз. Ким макул? Каршы? Жок.
көпчүлүк дош менен аталган мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылды. Бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, бардыгыбызга белгилүү болгондой бүгүнкү отчеттор көптөгөн комитеттерден каралып аттыр. Ошондуктан азыр мына 5-чи маселе боюнча саламаттык сактоо министри суранып аттыр. Азыр карап бериңиздер деп, себеби ФОМС башка комитет отурат экен да. Каршы эмессиздерби? Анда урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги 5-чи маселе